Туугандар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Буркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы? Урматтуу катталуучулар, Кыргызстандан, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Мыногу жер, мен турган жерди тааныдыңыздар болуш керек. Бул жерге где-то бир жума болуп калды, бул адреске келгенбиз. Азыр биз менен чогуу болуңуздар, сиздер бар жоғын естейсіздер, бізден өзгөчө ушул кайрымдуулукка кол сунган биздин мекендештер таанып калды. Азыр бул жерге үйүнө кирейли дагы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы, ден соолук? Жакшы. Дем алып отурасыз. Жакшы. Туугандар, бул эжебизди өзгөчө ошо биздин ушундай кайрымдуулук жагында видеобузду көрүп, кол сунуп жүргөн биздин мекендештер эжебизди таандыңыздар болуш керек. Мурдакы видеонун көргөн болсоңуз. Видеонун башында айткандай, бул жерде азыр өзү мекендештер ошол Москва шаарында такси тармагында иштетип, ушундай кайрымдуулук жака көбүрөөк басым жасайт экен. Ошолордон өзүнүн мекендештер үлгү алып, сиздер дагы колуңуздардан келишинче жардам кылып койсоңуздар болот. Бул туугандарыбыз ошол өздөрүнүн группасынын арасынан видео отчет дагы болуп калсын деп атат. Эгер видеонун аягында дагы мен сиздерге бир нерсени пока айтпай турам. Бияктан чыккандан кийин айтайын. Бул туугандарыбыз боюнча. Эмеңерди берип кое берсеңер болот. Анан эжени сүйлөтпөй эле коелу. Мен биякта Москвада такси тармагында өзүбүздүн айылдаш акелерибиз жана досторубуз менен биргеликте ушундай кайрымдуулук элим үчүн фондун ачканбыз. Ошол фондунан биздин өзүбүздүн шартыбызга жараша, фондубуздун эмесине жараша ушу жардамга муктаж бир туугандарыбызга колдон келишинче жардам кылып келип атабыз. Ошо Алла ыраазычылыгы үчүн мунун бардыгы ошо аз болсо дагы ушул Нуркейжинин видео обращениясын көрүп, ошондон кайрылып келип атабыз сизге. Ошол видеону көрүп, сиздин ушундай жардамга муктаж экениңизди, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Кудайым баягы оору берсе шыпасын кошо берет дейт. Кудайым дайыма өзүнүн жакшы көргөн пенделерин ушу баягы оору берип сынайт экен да. Кудай кааласа жакшы болуп кетесиз, жакшы болуп кетиң. Ошо элим үчүн жамаатынан, фондунан 20 000 сом ушул сизге аз болсо дагы. Силерге дагы ден соолук каалайм. Мекендештер, дайыма ишиңер ийгиликтүү болсун. Ден соолукта болгула. Болду, эже. Кыжалат болбоң, эже. Кыргызды эч качан таштаган эмес мындай жерде. Кудай кааласа жакшы боласыз, эже. Өткөндө айттым го, ушул күндү эстеген бир убакыт келет. Кудай кааласа. Ошон үчүн кыжалат болбойсуз. Буюрса эсен аман барып келсеңиздер дагы биздин көрүүчүлөргө мындай бөлүшкөнгө даярбыз. Жакшы, эже. Биз сизди кыжалат кылбайлы анда, Көп келип турабыз кетикчеңиз эми. Рахмат, жакшы болуп кетти. Дайыма ишиңер илгери болсун, ден соолукта болгула. Чоң рахмат мекендештер, кыргыз эли. Болду, эже. Болду, кыжалат болбоң, эже. Биз барайлы анда, уруксат берсеңиз, Мейли, жакшы, эже. Мейли, жакшы. Буюрса, мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Анча-мынча туугандар болсо керек. Алланын ыраазычылыгы үчүн биз дагы ушу кичине болсо дагы салымыбызды кошобуздар. Эгерде кимде-ким ушундай жакшылык иштерге кол суна турган болсо, биз ортодо болгону көпүрөбүз. Ошол сиздер кайсы тармакта иш кылбаңыздар, эл менен бөлүшкөнгө даярбыз. Мындай айтканда, туугандар, эгерде сиздер ушундай колдоо көрсөтсөңүздөр, биздин чыгарган видеолорду, биздин эл менен бөлүшкөн ушундай кайрымдуулук жагына, менден дагы сиздерге ошол туугандарыбызга кылган поддержкадай ушул сыяктуу поддержка болот. Андыктан баарыңыздарды күтөм, туугандар. Ушундай буюрса жакшы болот. Картаны көрүп турасыздар. Эжекелерибизге тыйыныңыздарды көңүлүңүздөрдөн чыкса которуп кое бересиздер. Анан буюрса бул туугандардын дагы атыңыз насыр болсун. Иса, меники Нурумбек. Жолугуп тааныштык. Кудай кааласа жакшы, мындан ары дагы жакшы иштерге себепчи болобуз деген жакшы үмүттөбүз. Силерге да чоң рахмат. Негизи мындай отчет кылып, видео кылып таштабай атканбыз. Таштаган эмес элек. Анан бир жагы баягы Нуркейжинин сунушу болду.
элге үлгү катары. Бул видеону көрүп бизге канча водитель биз менен иштешкени келсе, ошончолук сооп иштин немеси да көбөйөт. Ошол бир гана Алла ыраазычылыгы үчүн иш кылабыз. Кудайым буйрса. Жакшы, жакшы. Ушундай туугандар, эмне дейбиз? Сак болуңуздар, өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы такси кызматында иштеген кыргыз бир туугандар. Сиздерди бизде ачылып иштеп келе жаткан Элим үчүн аттуу таксопаркка кызматташууга чакырабыз. Биздин паркта иштесеңиздер, комиссия күнүнө 100 рубльдан, иштебеген күндөрү акча алынбайт. Ал эми акча чечүү боюнча дем алыш күнгө карабай 24 саат бою чече аласыздар. Биздин негизги максат сиздерден алынган комиссия толугу менен майыптарга, оорукчандарга, муктаждарга жалпысынан кайрымдуулукка жумшалат. Москвада биздин көптөгөн бир туугандарыбыз башка улуттун таксопарктарында иштеп келет. Келиңиздер, өзүбүздүн парктарда иштеп, өзүбүздүн элибизге сооп иштерин жасап, чогуу кайрымдуулук ишин уланталы.